Жалал Абад облусу 1990-жылдын 14-декабрында түзүлгөн. Ал кезде Адахан Мадумаров студент болчу. Жогорку кеңештин расмий сайтына илинген өмүр баянын карай турган болсок, 1987-1992 жылдары Твер шаарындагы Твер мамлекеттик университетинин студенти экени бадырайып жазылып турат. Андан келип Илимдер академиясында Түрк Аламы гезитинин башкы редактору болгонун көрүүгө болот. 1992-1995 жылдары болсо Мадумаров өкмөттүн алдындагы мамлекеттик телерадио агенттигинде башкы редактордун орун басары, андан кийин башкы редактору болуп эмгектенгени жазылган. Ушул эле өмүр баяндын орусчасын карай турган болсок, Мадумаров балдар жана жаштар редакциясында иштегенин көрө алабыз. Кызыгы кыргызчасынан балдар жана жаштар редакциясы экенин алып койгон. Ал убактагы мамлекеттик телерадио агенттигинин архивиндеги документтер муну тастыктап турат. Эми Жалал Абад облусу жаңы түзүлгөндө ким губернатор болгонуна келсек, облус түзүүдөн мурда уюштуруу комитети түзүлгөнүн ал кездеги президент Аскар Акаев айтып жатат. Жалган себеби ал кезде облас ачканда биз депутаттар менен кеңешип, аттуу баштуу адамдар менен кеңешип, анан уюштуруу комитетин түзгөнбүз ар бир облас боюнча. Уюштуруу комитети түзүлгөн. А жерде мындай случайный подбор болгон эмес. Уюштуруу комитети Жалал Абад обласу боюнча төрагасы Осмонов болгон депутат, ал кезде кыргыз эл депутаты, легендарный парламенттин депутаты болчу. Комитетти ошол кездеги депутат саясатчы катары таанылып калган Бекмамат Осмонов жетектеген. Кийин 1991-жылы жаңы түзүлгөн Жалал Абад облусунун губернатору болгон. Ал бул кызматта 1992-жылдын ноябрына чейин иштеген. 1993-1995 жылдары болсо облусту Абдыжапар Тагаев жетектеген. Бул убакта Мадумаров мамлекеттик телерадио агенттигинде балдар жана жаштар редакциясында иштечү. Балдар жана жаштар редакциясында иштеген жигитке бакыйган облусту башкарып бер деген сунуш түшүүсү мүмкүнбү? Мадумаров 1995-жылы депутат болгон. Өзү айтып аткан трибунага ошондо гана жеткен. Ал убакта облусту Курманбек Бакиев башкарчу. Бакиев 1997-жылга чейин иштеген. Кыскасын айтканда, облус жаңы түзүлүп жатканда же түзүлгөндөн кийин дагы Мадумаровго губернатор болууну эч ким сунуштаган эмес. Жалал Абад жаңы түзүлгөн алгачкы 5 жылдыкта Мадумаровдун саясий карьерасы баштала элек болчу. Алты ченеп айтса болмок экен жарыктык киши. Мисалы, адилеттик үчүн айталы, Аскар Акаевтан сунуш түшкөн да. Эң жаш губернатор болуп бер деген. Жалал Абад обласы жаңы куралганда. Мен айттым 3 айга деп. Эмнеге 3 айга дейт? Сизди чаап коюш үчүн алып бармакта. Трибунадан кетириш керек. Мадумаровдун өмүр баянын же ошол учурдагы окуяларды билбеген адам жогорудагы видеодо айтылгандарга ишениши мүмкүн. Чындыктан башканы сүйлөөгө Мадумаровдун калпты урдуруп атканын ким билмегиле. Өзү да ошентип ойлойт болуш керек. Болбосо каратып туруп мынчалык калп айтпайт эле. Бул киши өз ойлойт окшойт. Чындыкты жалгыз эле мен сүйлөйм деп. Жок, андай эмес. Адилеттик үчүн биз да айтып коелу. Мадумаровдун бул айткандары карандай калп. Апыртма.